Чында эле мына жакшы болуп атат. Кенен кесири биз баягы келип 3 мүнөттө эле айтып, же оюбузду жеткире алчу эмеспиз. Бүгүн ойлойм, ушул эң бул таллуу баягы тармак, ошон үчүн баары ушул тармакта ушу жакшы болсо экен дейт. Анан негизинен буга чейин ар кандай реформа бүт баарын ишке ашырып келатасыздар. Жакшы нерселерди мен айтат элем да, өзү доктор Шашеевна, жетекчи чечим кабыл алгандан кийин ошо командасы менен иштеш керек дагы, чечимди кабыл алыш керек. Аны албетте далилдеп, ошол негиз болот деп. Анан сырткары мен ойлойм, ошо мындай 6 айда, 3 айда же 1 жылда болбойт да. Сиз мындай конкреттүү түрдө айтышыңыз керек да. Мага 2 жыл керек, же 1 жыл керек, же 5 ай керек деп туруп айтып, мен ушундай кыла алам. Себеби бул чоң тармак. Бүгүнкү күндө көрүп атасыз, кандай гана талкуулар жаралып атат да. Мен биринчи сизге бере турган суроом, мына жакында эң көйгөйлүү бул оорты. Себеби оорты деген мына келгенден кийин таң калыштын деле кереги жок да. Себеби аябай жакшы окуган отличниктер эч кандай бала албай калат. Ал эми келбей жүргөн же болбосо баягы моундай кылып туруп апам берсин помидор деп туруп, моуну жөн эле кылгандар бир жогорку балдарды алган учурлар катталат да. Бул бар нерсе да. Ушуга себеби буда мен билгенден баягы аналогия, логикалык бир 30% 30% же 50%га чейин ошондой суроолор келет экен. Турабы? Турабы? Жооп бере берейинби? Мен аягына чейин айтайын, анан бир жолу. Андан бул мен айтайын дегеним азыр, мен суроону берем, андан кийин сиз айтып берсеңиз. Себеби бүгүнкү күндө баягы мектептерде баары балдары ар бир мектеп жакшы мындай результат көрсөтүш керек да, жыйынтык бериш керек. Балдары жакшы мындай мына мектептен мынанча бала баягы золотой сертификат алды, же болбосо мынанча өтмөк балдан өттү, мынанчасы моундай деген үчүн аны мектептен үйрөтпөгөндөн кийин ошол эле эжекелер, ошол эле директор аларды мындай заставить этет, же болбосо аларды ошо эки жака мисалы үчүн ушу секом, рекорд жана башка ушул окуу борборлору бар экен, турабы? Ошол жактарга жөнөтөт экен. Бирөөнүн ага каржысы жетет, бирөөнүкү жетпейт. Ошол нерсени неге биз мектепте үйрөтсөк болбойт? Эгер же болбосо ушул бүгүнкү күндө ошо балдар демек ол нерсеге даяр болбогондон кийин, демек биз мектепке ушуну киргизсек болобу? Ушул боюнча жыйынтыктап берсеңиз анан. Чоң рахмат. Эки суроо болду. Кундузбек агай, президент менен кездешүү болгондо өтө ачык сүйлөштүк да. Сиздин биринчи сурооңуз ошол жөнүндө айтып кой дедиңиз. Биз ошол командабыз менен бардык. Президент чакырды, генерал дагы болду. Биздин окумуштуулар баарыбыз презентацияны көрсөттүк, жасалган ишти көрсөттүк. Ушул жерде башка өлкөлөр биздин абалыбызды кандай кабыл алат? Ошондой эле башка бирөөлөрдүн гранттык же кандайдыр катыштары барбы? Бардыгы боюнча так суроолор берилди. Кеңири 2 саат сүйлөштүк. Кеңири 2 саат сүйлөшүп, бизге дагы бир топ мындай оңдоого жана кемчиликтерди эске алуу боюнча толук сунуштар берилди. Биз ошонун бардыгын алып, жана этаптарды узартууну шашылбай, бир аз этаптарды узартууну туура чечтик. Мазмундук, инфраструктуралык, анан мугалимдерди бул өзөктүү 3 маселе да. Бул мазмундук жана бүтүндөй нормативдик актыларды жөнгө салуу. Дээрлик биз 50% аткардык. Предметтик стандарттар, ошондой эле мугалимдерди даярдоо, педагогикалык окуу жайларды дагы жаңы мундагы стандарттарды, педагогикалык стандарттарды иштеп чыгуу боюнча толук сын пикирлерди алдык, берди. Анан бизге толугу менен тапшырма берилди улантуу боюнча, токтобой улантуу боюнча. Анткени 150 өлкө бизден, сиздер мына башка өлкөгө деле бир
продуктты чыгарып атканда стандартка туура келбейт деп кабыл албай атат да эмне рынок продукцияда. Биздики да билим берүүбүз дал келбейт деп бизденкин тааныбай турат. Экинчиден, сиздин сурооңуз, урматтуу, экинчи суроо толугу менен кайсы маселени, ОРТ маселеси. Бүгүнкү күндөгү билим берүү системабыз жалаң жаттама, фактология да нет да, көп китеп берүү дагы мугалимде ошо жаттама. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөдө бул көндүм жана функционалдык сабаттуулукту көрсөтөт. Мисал үчүн бала ошондой физикалык кубулуштарды бир эле мисал. От күйүп атса, от алышып кетсе, суу чачасыңбы, же үстүн жабасыңбы, же казанды көтөрөсүңбү деп айтат. Ошол жерде көндүмдөрүн калыптандырууга багытталат суроо, тест. Дал ошол учурда эгерде суу чачам десең, кайра сен өзүң күйүп калышы мүмкүн. Эгерде оттон казанды алып чыгам десең, коопсуз. Жок, аны эжеке түшүнүп атам. Жок, Аны эми орты боюнча. Жок, ошону киргизсе болобу, болбойбу деп атам. Качан киргизесиздер? Ушуну мектепке киргизсе болобу деп атам. Себеби чөнтөк каражат жетишпейт деп атпаймынбы? Жок, бул бекер, бүгүнкү күндө тесттин KG'де илинип турат. Бекер. Бирок ошону пайдаланганды билбей атат. Бул тесттин баары, былтыркы жылдын тесттин баары илинип турат. Экинчиден, электрондук күндөлүккө ар бир бала бар, ошол жерге тиркемени илдик. Ар бир бала үйүндө отуруп эле ошол тесттерди пайдалана берсе болот, толугу менен. Жок, аны пайдаланат дегениңиз менен алар ага чейин билбесе бир күндө же болбосо бир айда үйрөнө алатпы? Үйрөнө алат. Негизинен өзөктүү предметтер мугалимдер ошого даярдаш керек. Мына билим берүү биздин өтүп аткан мазмунубуз дал ошого багытталат, өзгөртөбүз. Жок, азыр мен карасаңыз болгону мындай да, ортодон өтпөй калган бизде көпчүлүк болуп атат да. Мисалы үчүн сиздердин азыр орточо балыңыздар 110, туурабы? Өтмөк бал. 110бу? 110 босого бал. Босого. Андан өтпөй калгандар окуу жайга өтө албайт. Окуй албайт жогорку окуу жайына, туурабы? Ошондой эреже бар. Өтө албай калгандар эмне иш кылыш керек? Алар мисалы үчүн ПТУларга барышат, экинчи жылы кайра тапшырса болот. Бир жыл барышат, же болбосо дем, туурабы? Ошого мен айтайын дегенимде, баары себеби бул көпчүлүгү баягы жөнөкөй орто калктын баягы чөнтөгүнө келип атат да. Эми колунда барлар баягындай жөнөтүп, жана мен жогоруда айткан СЕКО, Мерекорд сыяктуу окуу борборлорго жөнөтөт экен. Эжеке агайлар алар заставить этет экен. Керек болсочу бар. Керек сен бала алышың керек, биздин мектеп моундай болуш керек. Себеби ошол жерден эле директори ошол нерсени кыла албаса, ал сиз о гароного бересиз, гароно ага таяк, баары таяктын бир башы тиет да. Ошол нерсени мектепке мындай киргизсек болобу ушул? Болот, киргизип атабыз. Значит, киргизгенге чейин жөн эле башка бир жолун таап, орт эмес башкача кылса болотпу, болбойтпу? Бүгүн бүт ар бир жана бала электрондук күндөлүктө илинип турат, ар бир бала кирген. Ошол балдарга бүт ушул тесттин тиркемелери. Анан менде сунуш дежиге. Ушул нерсени мисалы үчүн баягы балдар 10-11 класста да мен кечегиде баягы палатада да көтөрдүм эле. Мына бул жол эрежелерин. Мурун бизде МВП деген сабак болчу. Начало военной подготовка дегенчи. Азыр барбы? Бар. Барбы? Бар. ПДД. Биз мурун мындай немеге чыкчубузда бизге машинаны айдатып, трактор айдатып үйрөтчү да. Азыр барбы? Жокпу ошол сабак? Жок, Андай жок база. Мен ушуну сунуш бердим эле да, палатада да көтөрдүм, жооп бере элексиздер. Ушуну 10-11 класстарга. Себеби бул нерсе эмнеден чыкты? Ошол биздин жарандарыбыз эле кайрылып 1,5-2 жылдан бери тапшыра албайыптыр да. Эгер ошол мектептен баягын үйрөтүп, балдарды апарса, бүгүнкү күндө баарын эле машина айдагысы келет да. Айдаш үчүн ал правиланы билиш керек, туурабы? Эрежелерин билиш керек. Эрежени ушу 10-11 класска киргизип койсок, бул оордук кылбайтпы? Биз жаңы билим берүү азыр өзгөрүп атканда кесиптик багыт берүүнү көздөйбүз. Дал ошол системаны көздөйбүз толугу менен.